Кабарлар менен баштасак, жекшембиде Францияда өткөн президенттик шайлоонун алгачкы туру болуп, эки талапкер алдыга суурулуп чыкты. Алар Эммануэль Макрон жана Марин Ле Пен. Ал эми үчүнчү болуп Франсуа Фион чыкканы белгилүү болду. Эми бул талапкерлер жыйынтыктоочу турга аттанышат. Бул арада чет элдик басылмалар Франция жарандары чечүүчү таймашты тандоону жүргүзүүнү керектигин айтып кеңеш берүүдө. Ошол эле маалда башка талапкерлерден айырмаланып алдыга чыккан Макрон аттуу саясатчынын мисалында Франциянын саясатында эки ажырым болгону айтылууда. Кесиптешим Айгерим Жаныкул мына ушул өлкөнүн саясатында күтүлөт деп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу айтып берем деп турган кези, Айгерим, мен билишимче Франциядагы шайлоонун тегерегиндеги интрига, анын үстүндө биринчи турга чыккандар тууралуу маалымат чет элдик басылмалардын көңүл чордонунда болуп жаткандай. Мисалы, Макрон аттуу саясатчыны ала турган болсок, анын биринчи орунга чыкканы күтүлбөгөн жерден болгону айтылууда. Буга эмне негизделип жатат? Рахмат, чын айткандай эле, өзүңүз бул мындай Франциянын саясатында буга чейин болуп көрбөгөндөй мына ушундай өзгөрүүлөр болуп жатат дегендеги көбүнчөсү чет элдик басылмалар жазып чыгышууда. Алардын кезеги менен бир аздан кийин баяндап өтөлүп, бирок жалпысынан ошол жекшембиде өткөн биринчи айлампада 11ге жакын 11 талапкердин арасынан башкалардан айырмаланып эки талапкер алдыга оозду. Өзүңүз санап өткөндөй биринчи кезекте эле Макрон туурасында айта турган болсок, бул евро биримдикке болгон көз карашы оң, анан Германия менен алаканы жакшыртабыз деген позициясы менен башкалардан айырмалангандыгы айтылууда. Беле кетсем, өзүңүз жана Фион туурасында айта кеттиңиз, бирок 4-чү талапкер оңчул премьер-министр Франсуа Фион туурасында буга чейин президент болуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп айтылып келген. Ошол шайлоо маалында, шайлоого болгон даярдык маалында. Бирок кийин анын жубайы жана эки баласы жанагындай мамлекеттик каражаттын мыйзамсыз пайдаланган деген жанагындай жаңжал окуядан кийин анын рейтингине бул окуя түздөн-түз таасирин берди деп жатышат. Себеби дегенде бул окуя көп ырчыр менен ошол Франциянын өзүндө коштолгон болчу. Албетте бул башка буга чейинки болгон президенттик шайлоодо Францияда өткөн бул жолку шайлоо ошолдогу башка шайлоолордон чоң эле айырмаланары айтылууда. Себеби дегенде 10го жакын баары бир талапкер катышканы менен жана биринчи айлампада эки талапкердин алдыга озгону менен деле экөөнүн бирөөсү жакын арада кайсы бири президент болот деген так кесе баягы болжолдуу же болбосо конкреттүү түрдө жооптор деле айтыла элек. Бирок ошол эле учурда албетте өзүңүз туура белгилеп өткөндөй башка чет элдик басылмалар, айтсак ошол эле Германиянын өзүндөгү жергиликтүү басылмалар биринчи орунду ээлеген Эммануэль Макрон туурасында айтып жазып жатышат. Себеби дегенде анын биринчи орунга чыгышы бул күтүлбөгөн жерден деген жүйөсүн келтирүүдө. Себеби дегенде башка талапкерлерге байланыштуу бул кишинин баягы президент болуп калса, эгерде Франция негизи өзүндө багыл ажырым пайда болушу мүмкүн деген дагы божомолдорун жазышууда. Милан кечиресиз, мен кошумчалай кетейин. Эки талапкердин жакын арада эле бул эмне үчүн баягы жогоруда биз белгилеп өткөндөй программасында асма менен жерде айырмачылык бар. Анын себебин билүү үчүн ошол тарапкерлерге кайрылып жаткан сөзүн угууну сунуштайм. Мен туура 15 күндөн кийин силердин жана жалпы Франция элинин президенти болуп калууга үмүттөнөм. Жөн гана президент болбостон өз мекенин сүйгөн патриот мамлекет башчы болуу кыялым. Мен чыныгы патриотторго кайрылгым келет. Алар кайсыл жактан болбосун, теги кандай болбосун койулган чектен ашып, ашыкча сезимдерди артка калтырып, өлкөнүн жогорку кызыкчылыктарын, өлкө кызыкчылыгын ойлоого чакырам. Айгерим, аттуу баштуу басылмалар Франциянын саясаты түп тамырынан бери өзгөрмөй болду деп божомолдошууда. Балким келечектеги президент аныкталган соң, албетте евро биримдиктин тагдырына да түздөн-түз таасир этерин да эстен чыгарбаш керек. Кантип жана бул канчалык реалдуу? Ооба, бул биринчи кезекте ошол чет элдик басылмалардын жазышына караганда бул жалпы эл аралык жанагы сиз айткан НАТО, ошол эле евро биримдик сыяктуу уюмдардын бул Франциянын өзүнүн катышуусуна болгон түздөн-түз таасирин берет деп жатышат. Бирок ошол эле кезде бул ирет ошол Франциянын өзүндөгү президенттик шайлоого болгон талапкерлердин программасында
баягы бөтөнчө бир конкреттүү түрдө ким кайсыл жактары туурасындагы так кесе көз караштарын байкоо болот. Жогоруда биз айтып өткөндөй Макрондун программасында мисалга алсак евро биримдикти жактап жатканын эске алганда бул Франциянын буга түздөн түз болгон таасирин арттыруу, ошол эле учурда жакшы алака түзүү, эл аралык аренада бул өлкөнүн багы даражасын көтөрүүндө багы өзүнүн максаттарын айтып жаткан кезде талапкерлердин же болбосо француздар өздөрү бул талапкерлердин программасы менен таанышып жаткан маалда эң биринчи кезекте бул ирет президенттик шайлоого катышкан талапкерлер багы олуттуу деле бир өзгөрүүлөр эмес, алдыда өзлөрүнүн өз кезегинде президент болуу жаатында Франциянын өзүндө кандай өзгөрүүлөр болот дегенге көбүнчөсү шайлоочулар ошого көңүл буруп жатат деп айтып жатышат. Мен ошол эле кезде Le Temps деп аталган Колумбиядагы швейцариялык басылманын жазышына караганда, бул сиз жогоруда айткөндөй түп тамырынан бери Франциядагы саясатты өзгөртөт деп айтып жатат. Себеби дегенде буга чейин социалдык көз карашты кармаган, ошол эле консерваторлор бул шайлоого катыша алган жок, болгону оңчул жана солчулдар деп гана бөлүнүп жатат. Бул мындайча айтканда буга чейинки болгон президенттик шайлоодо жогоруда мен айтып өткөн көз карашты карманган талапкерлер буга чейин катышкан эмес. Ошондуктан бул ирет шайлоонун айырмачылыгы мына ушунда деп айтып жатышат. Айгерим, биз билебиз, Франциянын президенти болууну каалаган талапкерлер 10го жеткен, мүмкүнчүлүгү артат деп айтылган талапкерлер эмне үчүн элдин ишенимине ээ боло алышты? Алар деги эле кимдер экен? Кыргызстандыктар үчүн жакындан тааныштырып берсеңиз. Биринчи айлампада өткөн эки талапкер туурасында айтып өтөйүн. Биринчи кезекте айырмачылыгы да анча деле чоң деле эмес, бирок жаш өзгөчөлүктөрүн алганда бир айырмачылыкты байкаса болот. Экинчи учурда бул жогорудагы биримдиктен чыгышы керек, өз алдынча Франция саясатын жүргүзүшү керек деп бул Le Pen гана айырмаланат. Айтор эки талапкердин платформасындагы айырмачылыктар деги эле алар кимдер, мен жогорудагы инфографикадан таанышып алууну сунуштайм. Марин Ле Пен 48 жаштагы айым. Саясатчы Жан-Мари Ле Пендин кызы. Улуттук фронт партиясынын лидери. Францияда 2012 жылы президенттик шайлоодо дагы талапкерлигин коюп, биринчи турдун жыйынтыгында 3-чү орунду алган. Марин Ле Пен европалык биримдикке каршы. Евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эгер ал максатына жетсе, ошондо гана референдумга элдин таразасын коюшу керек дейт. Ле Пендин пикиринде француз жарандары социалдык турак жайга алууга артыкчылыктуу укуктары болушу керек жана легалдуу иммиграция жылына 10 000 адам менен чектелиши зарыл деген позицияны карманат. Эммануэль Макрон талапкерлердин эң жашы, ал болгону 39 жашта, алга кыймылынын лидери. Мурда өлкөнүн экономика жана өндүрүш министри болуп иштеген. Ал өзүн ортомчул атайт. Солчулдар жана оңчулдардын дагы добушун алгысы келет. Эммануэль Макрон эл аралык эркин сооданы жана евро биримдикти тескеринче жактаган адам. Макрон үчүн бул биринчи жолу шайлоо өнүктү өтүп жатат. Жеңилүү ызасын алган талапкер Макрон үчүн добуш берүүгө чакырык жасашууда. Мен бирлаган кошумчалап кетейин. Жогоруда биз айтып өткөн талапкерлер туурасында кошумча маалымат. Жогоруда Макрон туурасында айта турган болсок, ошол эле Times гезитинин жазышына караганда, биринчи Le Pen талапкерге байланыштуу. Негизи француздар бул биринчи талапкерди колдоого үндөшкөн. Себеби дегенде бул жалпы эле коңшулар менен, ошол эле салмактуу уюмдар менен кайсы гана мамлекет болбосун өзүнүн алакасын жакшыртуу үчүн, же болбосо ага да чоң салымын кошуш үчүн бул биринчи гана талапкерди президент кылып шайлоо алдаганча жакшы болот эле деген дагы кеңештеринде жазган. Ошол учурда кошумчалай кетсек, азыркы президент Франсуа Олланд, ошол эле Фион өндү багы биринчи айлампада жеңилүү ызасын тартып калган адамдар Le Penге эмес, тескеринче ошол Макронга добуш берип, кийинки президент болуп шайлоого үндөшкөн. Ал туурасында жергиликтүү басылмалар жазышууда. Ошол эле кезде Le Pen туурасында айта турган болсок, бир канча баягы басылмалар, чет элдик басылмалар бул эки талапкердин салыштыра келгенде, эгерде сөз мындай багы
цитатасын келтире турсак, Ле Пен эгерде президент боло турган болсо, анда көптөгөн жана бөлүп жарылуулар, тегине жараша жана башка багы Франциянын өзүндөгү көп улуттуу мамлекеттин ортосунда ажырым пайда болот деген дагы пикирлерин жазышууда. Кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат Айгерим. Франциядагы президенттик орун үчүн болгон айгышкан күрөш жана ага ат салышкан талапкерлерден эмне күтүүгө болору тууралуу 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул түшүндүрүп берди.